Dostlar salam, barыңарға Кутман таң. Тағыстан шарға келіп қалдық бөріза. 3 күндік оқу болады бұл жақта. Кемінде Ашу деген гестхауста Қырғызстанның барлық региондарынан топталған жаштарды башып біріктірген ушундай бір оқу уюштурулайын деп атат. Мен қазір кетейін деп атабыз бұйырса. Біз жетіп, оменен барып оқып келели. Барыбызга ийгилик. Таластан. Азыр гайрат Комнатаны ушундай экен, достор. Айнемкинде мындай туруш кестирчү эле. Шошкен. Озы чырак. Сарайда турган чырак. Сонун кылып коюптур. Идея. Бунун баардыгы жыгачтан жасалган экен да. Булардын баары колго жасалгандар экен. Айтор ушул жакта болобуз 3 күн бою. Ол жактардын баары колго жасалган нерселер экен, достор. Этиги жакта болсо тоо сонун болуп көрүнүп турат. Меня зовут Вячеслав, и вот у меня есть коллеги, тренера, которые нас наблюдают, которые жизнь и Алиса, да. Вы сами знаете, да, кто организовывает, для чего собрали, да, и перед айыл аймактарда, айыл өкмөттөрдө. Алар эмне жана айткандай эле, возможно, одноразовый же болсо бизде устойчивость жок да, ошол аябай проблема. Анткени жаштар тараптан эмне, кызыктар тарап алган эле мындай пассивный участие десек болот. То есть жаштар Мерим экотең ошол студенттердин арасында өздөрүнүн активдүүлүгү менен мүмкүндүктөр менен тыгыз байланышып, сыр жак менен иштешет. Бул жакта азыр жаңы эле Нарын областынын жаштары өздөрүнүн презентациясын жасап, анан ар бир областка ушинтип кымыз ала келген экен. Нарындын кымызын дамын татайын деп атабыз. Нарын командасына чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Баарыбыздын маанайыбыз көтөрүп атат. Баткен дегенде Айгүл гүлүн элестеткенбиз. Айчүй дегенде эмнени элестетесиң? Үйдү. Менин оюм бар да, жообум бар да. Биз чүй дегенде жүрөгүнүн жөнөкөй момун элдерди элестетебиз да. Анткени нарында көзүнчө жаңы кыргыздар басымдуу кылат экен да. Чүй деген бул интернационалдуу калктарда биз